Бүттөнүп кетпесин, 2-3 күндө таза результаты билинет. Өзү байкай баштайт да, ооба. Бутум анча жылып калды, анча муздубай калды, уйкум жакшырып калды дейт. Жанагы башым ооруйт, далым уйуйт, остеохондроз көбүнчө отуруп иштегендерге. Андан кийин артрит, артроз ошолорго абдан жакшы жардам берет. Мисалы үчүн могу кызарып чыккандар бул канталаган эмес, бул жерде туз бар деген сөз да булар. Ошо менен толук 100% гаймориттен айыгат. Мурунга айдайсың. Мурунга үйлөйбүз ооба. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, саламатсыздарбы? Бүгүн Ошто жаңы ачылып иштеп жаткан Волна деген массаж борборун тартып көрсөтөбүз. Жана жаткырып алып, аркасына от коюп массаж кылганды көрдүңүздөр беле? Анан гайморитке да от коюп массаж кылат экен. Мына ошол массаждын эң жакшы түрлөрү Волна массаж борборунда жасалып атат экен. Азыр биз сиздерге дарегин түшүндүрөлү. Бул дарек Ош шаары Масалиев проспектиси, Абсамат Масалиевдин эстелигинин жанында Гурбания аймагы. Бул жерде жакшы билесиздер, Оптима банк бар. Ал эми бул жагы Юго-Восток тараптан келе жатканда маркет бар. Ушу маркеттин жанынан Банецкий лабораториясы жайгашкан тарапка ушул дарбазадан ичкери киресиздер. Негизи бул дарбазадан киргенде Айдаров клиникасы жайгашкан. Айдаров клиникасы жайгашкан короонун ичинде жайгашыптыр туугандар. Мына киргенде эле маңдайда Волна ден соолукту чыңдоо борбору деп жазылып турат. Ушул жерге келе бересиздер. 2-3 кабинетте ушул жерде тажрыйбалуу жамаат, жаштар массаждын от коюп түрлөрүн жасап атыптыр. Кана жүрүңүздөр. Бир катар сиздерге баарын көрсөтөлү. Азыр ушу бейтаптар бар окшойт. Массаж алып аткандар бар экен. Кантип адамдын желкесине от жагып, суукту кантип чыгараарын өз көзүбүз менен көрөлү туугандар. Кана келиңиздер. Бисмилла. Бул жерге бутту чечип кирет экенбиз. Тапчка коюп коюптур, тапчкаларды кийип ичкери кире берели. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы? Аманбыз. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Келиңиз. Микрофон тагылды. Кана биздин көрүүчүлөр менен, бейтаптар менен, биздин мекендештер менен бир саламдашыңыз. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Волна ден соолукту чыңдоо борбору. Бул жакта биздин атайын сиздер келсеңиздер, сертификаттуу диплом менен камсыздалган бардык кыздар, балдарыбыз тозуп алышат. Биз Толбай Бакасовдун шакирттери болобуз. Бишкекте жана Толбай Бакасовдунбу? Ооба. Бул жактагы жумушчуларыбыздын бардыгы 1 жылдан өйдө стажы бар. 1 жылдан өйдө стажы бар. Ооба. Бардыгы ушу окуу курстарынан өткөн. Бардыгы окуу курстарынан өткөн. Дипломдуу адистер. Ооба. 3 тилдүү диплом. 3 тилде жазылган дипломдору бар, сертификаттары бар. Максат академиясынан окуганбыз. Бул жакта дагы сертификаттар бар экен да? Восток массаж академиясында да билим алган экенсиздер. Ооба. Андан сырткары Максат академиясынан. Максат академиясынан да билим алган экенсиздер. Миржан мырза, Байтик мырза, сиздин атыңыз ким? Менин атым Байтик. Байтик мырза, болду. Байтик мырза, шериктери да бар экен бул жерде. Жалпы канча адам иштейсиздер бул жерде? 4 адам иштейбиз. 4 адам иштейсиздер. Жакшы. Бул жерде массаждын өзү канча түрү бар? Массаждын 2 эле түрү бар. Таякча менен жасалган массаж и от массажыбыз бар. Болгон 2 түр. Ооба, 2 эле түр. От массажы эми гайморитке, желкеге, делге, дененин жарымына общий жасала берет. Бардыгына, ооба. Таманы муздагандарга, гайморит болгондорго бардыгына. Жакшы. Сону азыр жасалып атабы? Ооба, болуп атат азыр. Бейтаптар келип эле, эгер кезек болуп калса, ушул жерде күтүп, ресепшнга төлөмүн төлөп, анан бул жака кире берет. Ооба, бул жака кире берет. Жакшы. Кана жүрүңүздөр. Келиңиздер, бир көрөлүчү. Ого, бияк ысык кой. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Биринчи сиздерге от массажын көрсөтө кетели. От массаж. Ооба. Бул от массаж 3 күшөткөдө 3 киши бар экен. Ооба. От массажы кандай болот өзү? Кандай таасири бар? Ден соолукка кандай пайдасы бар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биринчи пайдасы бул көп адамдардын таманы жылыбайт азыркы кезде. Суук тийгизген, бели ооруйт, далы уюйт, далы жылыбайт, жайгышы 2 кабат носки кийип жүрөм дегендерге ушундай от массажын жагабыз. От массаж бул атайын пардан да жагымдуу. Бул
сууктардын баардыгын алып чыгып кеткенден кийин адамдын денеси муздубай калат. Экинчиден бул аураны тазалайт адамдан. Ошундай. А бул болсо күйбөй турган атайын полотенцалар. Азыр эмне спирт эмне бул? Бул спирт. Ох. Өрттөнүп кетпесин, Канча убакыт күйөт эми бул? Бул негизи 15 мүнөт жагылат. Канча? 15 мүнөт. Бир күйгөндө 15 мүнөтпү? Өзүнүн убактылары бар. Өчүрүп күйгүзүп, секундалары бар. Ооба. Өзүнүн мындай эрежеси бар турбайбы? Ооба. Бул жанагы полотенцаны жапканда эле сразу өчөт. Кайра өчөт. Ооба. Башым ооруйт, далым жылбайт, жанагы куяңдан көбү жабыркап келатат. Белине суук тийген. Тизелерим ооруйт, артрит, артросторго абдан жакшы жардам берет бул. 3-4 күндөрү эле результат алсаңыздар болот. 3-4 күндөрү эле результат болот дейсиз. Азыр бир күйгүздү. Ооба. Анан бир аз тургандан кийин кайра 10 секунд тез алып туруп, кайра күйгүзөт. Бул мына, пай. Массажды карагыла, Бул пай массаж турбайбы? Ооба. Тапандан баштап, чачына чейин күйүп атат. Кайсы жерлерде от бийик болсо, ошол жерлерде көп суук болот. Мисалы үчүн байкенин далында, таманы, жан башында, белинде. Бийик күйүп атат, ошол жерлерде суук көп болот. Бууланат го мына, Сууктар ушинтип чыгат да. Mo полотенце күйбөйт экен да? Жок, күйбөйт. Атайын күйбөй турган полотенцалар. Биринчи жатканда күйүп кетпейби деп коркосуң го мында. Bunun чыныгы результаты байкалабы? Результаты байкалат. Керек өзү. Негизи 10 күн алыш керек. Кээ бирлерге биринчи күнү эле байкалат. Кээ бирлерге экинчи күнү. 2-3 күндө таза результаты билинет. Өзү байкай баштайт да, ооба. Бутум анча жылып калды, анча муздубай калды, уйкум жакшырып калды дейт. Жанагы жабышкак, мабышкак, жаман нерселердин баардыгын сүрүп чыгарып кетет. Аураны тазалайт. Суук өткөнгө жакшы деп. Ооба, суук өткөнгө жакшы. Анан бизде көбүнчө мындай деп коет. Баягы мою бурулбай калат, мына даллар ооруп калат, санчак туруп калды деп коет. Ооба. Жел туруп калгандардын баардыгы. Ооба. Биринчи күнү результат алат, ооба. Биринчи күнү эле. Ооба. Демек бул денени жумшартат да. Денени жумшартат. Иштеги токсин шлактардын баардыгын тердеткенде чыгып кетет тери менен. Азыр бул киши ошо мындай жылаңа чабалды эле жатат да? Ооба. Ич кийими менен Ооба. жылаңа чабалды, анан үстүнө полотенце ушундай жаап, полотенце жабылат. анан спиртти куюп өрттөй берет экен. Ооба. От кое бересиңер. 10 күн жакшы экен да? 10 күн жакшы болот. Кандай абалда келиш керек? Тамактаныппы же кусак келсе болот? Эң башкысы тамактанып келиңиздер. Анткенде от жагып атканда бул ашказанды иштетет. Ошондуктан сиздерге күч келип калбаш үчүн курсагыңыздарды тойгузуп келишиңиздер керек. Андан кийин от массаж кимдерге болбойт? Давлениясы сахар барларга болбойт, боюнда барларга болбойт. Андан кийин бала эмгискендерге жана денесинде темир барларга болбойт. Денесинде темир операция болгон, темир коюлган болсо, жанагы анткени темир ысык тартат да. Ошондуктан адамга зыян тийип калат. ысып кетет. Ооба. Азыр канчанчы өрт койдуңуз? Канчанчы өрт? Бүтөйүн деп калды, Акыркы мына тапанды карагыла күйүп атат. Ушинткенде сууктардын баардыгын соруп чыгып кетет да азыр. Өчүрүп туруп, өчүргөндө бууланып чыгып атпайбы? Суукту тартып чыгып атат да. Суукту тартып чыгат. Жакшы. Буга мындай кол массаж кошулбайбы? Кол массаж кошулбайт. Только от менен. Только от менен. Менимче баягы суук жерде иштегендерге, Ооба. сквознякта иштегендерге, суу бар жерде иштегендерге, айрыкча мисалы сыздуу жерлерде Россияда жүрүп келгендерге Москвадан келгендер аябай көп келишет. Москвага иштеп баргандар көп келишет аябай. Көп келишет. Ооба. Сонун. Бул от массаж канча турат баасы? Баштан баштап бутка чейин 1700 сом турат. 1700 сом. Ооба. Бир катышуубу? Ооба. Бир катышуу 1700 сом. Мага мисалы жамбаштан жогору жагын эле жаса десеңчи. Андай болсо 900 сом болот. Белден өйдө, белден ылдый жарымы болсо 900 сом болот. 900 сом, 1700 сом экен да. Жакшы. Берки гаймаритчи, мына жакта да от коюп атат. Гаймарит бул жакта жүрүңүздөр. Бул жөн эле ушу. Азыр гаймаритке от коюп жатабыз. Мындайча айтканда, ириң да бет көңдөйүндөчү. Ошону 10 күн жибитишибиз керек. 10 күн от жакканда ичиңде ириңдердин баардыгын суюлтуп жибитип алабыз. 10 күн келет да. Гаймаритке өзүнүн результаты кадимкидей билинеби? Билинет. Кепилдик барбы мисалы? Кепилдик 100%. Биз айыгып чыгарабыз, агызып кетет.
Андан кийин 15 күн байланыштырабыз. Ошол пациентибиз менен гаймориттин мурунку белгилери кайталанган жокпу депчи. Эгер кайталанса бизге келет, биз бекер лечение кылып беребиз. Бирок көбүнчөсү эле бардыгы биринчи эмеде эле айыгат. Биринчи дарыланганда эле айыгат. Экинчи лечениеге келгендер жанагы 15-20 жылдык канын өтүп кеткендер, көп ооруп калгандар гана келет. Атак айыгат. Атак айыгат 100%. Гайморитти лечение кылыш үчүн, ушу гайморитке от массаж алыш үчүн канча жолу келиш керек? 10 күн келиш керек. Буга дагы. Ооба. Бир процедурага канча убакыт кетет? Бир процедурага 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин убакыт кетет. Жакшылыгыңыз сакалы күйүп кетпесин? Сакал мурутта. От жагабыз. Жагып атабы, шеф? Өтө сонун. Жагымды. Гайморит бар беле? Бүгүн 10-чу күнүм, бүгүн ушу тазалоо процесси болот буюрса. Алеги парга бар, ысык пардан чыгып, муздак сууну башыңызга куя берген окшойсуз, а? Гайморит болуп калыпсыз да? Гайморит болуп кеткен. Жакшы элеби? Жакшы сонун. Жагып атабы? Өтө сонун. Ден соолук берсин, оорубаңыз. Сакал мурут этият болозу, үйүз жүрбөсүн. Анан 10-чу күнү, бүгүн 10-чу күнү байкенкичи. Атайын чөптөн жасалган порошок үйлөйбүз мурунга. Порошок үйлөгөндө ичиндеги гуной, мындайча айтканда ириң 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук 100% гаймориттен айыгат. Мурунга айдайсың? Мурунга үйлөйбүз ооба. Эмне болгон порошок? Чөптөн жасалган. Эч кандай адамга зыяны жок. Только бул жактагы ичиндеги ириңдерди гана алып чыгып берет. Ушундай жаткан абалда айдайсыңбы? Үйлөйбүз, андан кийин көңкөрөсүнөн жатып агыз берет. 8 сааттан 12 саатка чейин. Бизде бир эме болгон, бирөөнөн одноразовый стакандан 5 агызган. Элестетсеңиз, баштан эле. Баштын өзүнө? Ооба. Гайморитте ушундай болот экен, Бул жакта ириң, ошол башты оорутат, мурун бүтөт. Бут кийим менен бут кийим кийип атканда эңкейгенде баш ооруйт. Баш куюлат го? Ооба. Куюлат. Мен гайморит болуп көргөн эмесмин, бир досум бар, гайморит болгон да. Эми гаймориттин азабын мындай түшүндүрө алган жок да, мага. Эч кимге каалабайм деди да. Көп адамдар азыр жабыркап атышат да өздөрү. Медицина жылына прокол кылышат, операция кылышат, ал жакта кайра эле гуной калып калат, кайра эле гайморит менен ооруп жүрүшөт. Азыр көп адам түшүнүндө гайморит айыкпайт деп ойлошот. А гайморит негизинде айыгат Кытай элдик медицинасында. Кытай, бул эми Кытай элдик медицинасында ушундай эреже менен, ушундай метод менен дарылайт. Ооба. Эми мына Байтик мырза айтып атат, келип бир көрүңүздөр. Кудай буйрса, ушу толук айыгат деген кепилдикти да берип атат. Бирок кепилдикти Аллага коелу. Ооба. Булар себебин кылсын. Бир келип көрүңүздөр. Алладан кимдир бирөөгө шифа берет Алла. Кимдир бирөөгө шифа бербейт. Шифаны берүүчү Алла. Ооруну берүүчү да Алла. Ошон үчүн себебин кылсын, бир келип көрүңүздөр. Кимде гайморит болсо, туурабы? Ооба. Канчадан гайморитке? Ар бир процедура 500 сомдон болот. 10 күндүкү 5000, 10-чу күнү порошок үйлөнөт. Порошоктун баасы 5000 сом, общий 10 000 сом болот. 10 000 сом менен гаймориттен кутулат Толук экенбиз. 100% айыгып чыгат. Жакшы. Жакшы. Бул массажчы? Андан сырткары бул жакта жанагы башым ооруйт, далым уйуйт, остеохондроз көбүнчө отуруп иштегендерге. Андан сырткары куяңдан жабыркап атышат азыркы эмелерибиз, адамдарыбыз. Андан кийин артрит, артроз ошолорго абдан жакшы жардам берет. Мисалы үчүн могу кызарып чыккандар бул канталаган эмес, бул жерде туз бар деген сөз да булар. Мынакей. Бул эмне үчүн кызарып чыкты? Бул жерде туздар бар да, кичте эле сүргөндө туздар кызарып чыгат, желдер. Бул кадимки эле майбы? Ооба. Кадимкидей эле массажный масло. Ооба. Массаж май. Бул таяк кандай таяк? Таяк гандин таякчасы бул Кытайдан атайын келет. Бул 41 дары чөпкө атайын сугарылып, андан кийин бизге келет да. Мындайча айтканда дарылык касиети бар десек болот. Силер кол менен эмес? Биз только таяк менен массаж жасайбыз. кылат экенсиңер да? 10 жолу классикалык массажды алгандан көрө бир жолу гандин таякчасы менен массаж алып койсоңуздар абдан жакшы результат берет. Но парда күйүп калгандай кызарып тур го. Бул эртең ачышпайбы? Жок, ачышпайт. Эч кандай ооруксуну жок болот. Наоборот, адам эс алып калат да. Толук бардыгына кан жетет. Шеф, жагып атабы? Жагып атат ооба. Аябай койбодубу? Оорутуп койбодубу? Жок, ооруган жок. Сонун болуп атат. Жыргап атат окшойсуз, а? Сонун болуп атат. Канчанчы жолу алып атасыз мындай массажды? Уже 3-чү күн алтам. Канча күн келесиз эми? Дагы бир 5 күн келсем. Жыргайт экенсиз да? Бул массаж канча турат? Бул массаж баштан баштап бутка чейин 1200 сом турат. Бутка чейин деле ушу таяк менен жасай берет да? Ооба. Өзүнүн ар бир жерге жасалыш жолдору бар. Андан сырткары сотрясение жана башым ооруйт.
башына суук дегендерге атайын ушундай таякча менен жасалганда кан тамырлар кеңейет. Кан тамырлар кеңейгенден кийин башка кан жүгүрүү жакшы болот, башы оорубай калат. Мисалы үчүн могул жерде дөмпөйүп кеткендер бар го. Ошол жерлер дагы кетет массаж жасаганда. Дөмпөйүп калат. Ооба. Көбүнчө отуруп иштегендерге, офисте отуруп иштегендерге, тигүүчүлөргө ошолордун бардыгы могул жери домпоюп кеткен. Силер мындай кол менен массаж кыла турган адистер барбы силерде? Жок. Только классикалый массаж бар азыркы кезде. Андан сырткары азыр куяң. Мисалы үчүн өзүңүздөр үй шартында эле байкасаңыздар болот. Бутуңуздар тырышса, бутуңуздар уюса, ошол жерге мынакей могул жамбаштын чуңкурча жерине жел, анан сары суу туруп калат. Мындайча айтканда, куяңды коюшат. Седаличий нерв, мурун камчы менен, уалик менен үзүшкөн билесизби? Ошол жерде азыркы кезде биз гандин таякчасы менен үзөбүз. Ошон менен эле желди жок Ооба. кыласыңар, чыгарасыңар. Жакшы. Бул гандин таякчасы мисалы мына санга, балтырларга, тапандарга, суу өткөн жерлерге, мындай катып калган жерлерге, же болбосо мындай тартышып калган жерлерге жакшы пайдасы бар. Абдан жакшы жардам берет. Жана жашы өтүп калган ата-апаларды алып келсеңиздер, анткенде үйдө отурганда кан анча жүгүрбөйт да. Бул таяк менен сүргөндө бардык баштан баштап бутка чейин кан жүгүрөт. Андан кийин муундар кан менен азыктангандан кийин муун оору, бут оорулар дагы жок болот. Бут тырышпай калат. Бул кимдерге болбойт бул массаж мынада? Бул гандин таякчасы менен жасалган массаж боюнда ооруларга, бала эмискендерге болбойт. Жана ачык жарасы барларга болбойт. Ачык жарасы барларга. От болсо, давление сахар барларга болбойт эмес беле? Бул болсо, наоборот, давление сахар барларга абдан жакшы жардам берет. Таяк массажы. Денеге кан жүгүртөт. Таяктын баягы гигиеналык абалы кандай? Бул пациентке жазалып бүткөндөн кийин биринчиден самын алып жуулат. Андан кийин кургатылат, спирт менен отработка кылабыз, коюп коебуз өзүнүн текчесине. Кайра пациент келгенде кайра отработкалайбыз спирт менен. Ар бир пациенттен кийин отработка болуп турат. Ооба. Обработка болуп турат экен да. Жакшы, сонун. Бул жакта эле бүтүп калды окшойт, тиги жакта эле бүтүп калды окшойт. Бул киши мына жыргап аткан учуру Кудай буйрса. Мына бул массажга, гандин таякчасы менен жасаган массажга канча убакыт кетет? 45 мүнөт кетет. 45 мүнөт убакыт кетет. Орто убакыт экен, Ооба. Саат канчадан канчага чейин иштейсиздер? Без выходной эртең менги саат 9-тан кечки саат 7-ге чейин иштейбиз. Жакшы, мына дарегин түшүнүп алдыңыздар, урматтуу мекендештер. Эгер массаж алыш керек болсо, суук өткөн болсо, өзүңүздөр мындай кыйналып жүргөн болсоңуздар, келип мына массаж алсаңыздар болот экен. Адистер мына тажрыйбалуу, дипломдуу адистер экен. Ушундай гандин таякчасы менен ошол эле спиртти куюп, жаткырып алып, аркаңыздарга от коюп, массаж кылат экен. Тапандан баштап, ошо чач өскөн башка чейин, чачтын учуна чейин массаж кылып берет экен. Буякта көрүп турасыздар, каймарке массаж. Шыпаны берип Алла. Бул жигиттер эми командасы менен сиздердин кызматыңыздарда болот. Дареге сиздерге түшүнүктүү болду окшойт. Ош шаары Масалиев проспектиси. Абсамат Масалиевдин эстелигине жакын Оптима банктын арка жагы Айдаров клиникасынын кире бериши. Волна деген массаж борбору. Мындан башка кызмат кайсы бир дагы ден соолукка пайдалуу продукция барбы жокпу? Ооба, дарыларыбыз бар. Сизге көрсөтө кетсек болот, жүрүңүздөр. Алтын батек бар аба. Алтын батек? Ассаламу алейкум. Алтын батегибиз бар. Кандай, жакшысызбы? Иштер жакшыбы? Атайын линжи деген капсулабыз бар. Бул давление сахарга. Давление сахарды нормалдаштырат. Андан сырткары алтын батек бул жанагы баштан баштап бутка чейин 206 сөктү түздөйт, кан айлантуусун жакшыртат, давление менен сахар нормалдашат, жанагы бүкөрөйүп кеткендерге, грыжа барларга абдан жакшы результат берет. Ден соолук жаатында көп эле болуп келатабыз. 12 мм грыжаны айыктырган. Биз только себепчүбүз. Алтын батекпи? Ооба, ушул алтын батек. Канча турат бул? Бул 14800 сом турат. 14800. Кыргызстан боюнча доставка бекер болот. Жакшы. Мен анда жыйынтыктайм. Урматтуу мекендештер, биз да убакыт болсо бир келип массаж алабыз деген ниетти кылып койдук, иншалла. Бир убактым болгондо келейин, Ооба, бир сире массаж алып. Кече жакында эле мына универсалдагы тамашоочу Ак Тилектин ушул жерде жыргап жатканын көрдүм эле интернетте. Тирик Ак Тилек алып тур да? Ооба. Пай-пайлапсың да Ак Тилек. Ден соолукту, волна ден соолукту чыңдоо борбору сиздерди күтөбүз. Шыпаны берүүчү только Кудай, биз только себепчибиз. Иншалла. Көрүшөбүз. Аманчылыкта көрүшөлү. Оорубаңыздар. Ден соолукту чыңдаңыздар. Өзүңүздөрдү өзүңүздөр караңыздар. Көрүшкөнчө.